Ramazanda alem farzlar 70 farzga çeyin. Ramazandagı umra acıga teң. Ramazandagı umra acıga teң. Bu ne? Ramazan ayının hurmatı var. Ramazan ayının kasiyeti var. Ramazan ayı girer zaman bardıq dozok eşikteri жабылат. Biri dağı bütkөнгө чейин açılбайт. Bardıq beyişlerin eşiğini açıp koydu Allah. Bütkөнгө чейин biri dağı жабылбайт. Adamdın birinci canı akırkı düşmanı şeytan kişendilet. Cıncırlanat, kadimkide, baylanat. Mınake, adam oşonun azgırusu menen, vasvasası menen, aramga çakırusu menen, kança degen aram işlerdi kılıp alat jakşı işlerdi kalbay kalat. Allah Taalam Ramazan ayının hurmatынан şeytanды kişendep, çıncırlap, baylap taştayt. Mına, эми көп ибадат кылып алгыла. Аллага жакындап алгыла. Алланын менен байланышыңарды түзүп алгыла. Ахиретиңерди коруп алгыла. Тообаңарды кылып алгыла. Бере турган бери садакаларыңарды, оозачарларыңарды кылып алгыла. Кур'ан окугула. Кур'андын айы. Пайгамбарыбыз Жабраил периште экөө Рамазан ай сайын бири-бирине окуп берет эле. Бири-бирине окуп беришет эле. شهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ramazan ayında Allah Teala Kur'an-ı Kerim akırkı özün ulu бүткүл адамзатка жолдомо үчүн түшүргөн китеби мынакей. Шах Рамазан айында чыккан. Унзила фихи Кур'ан. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Рамазан айдын кадыр кечесинде Кур'ан түшүргөн Allah Teala. Кадыр кече Рамазан айдын ичинде. 1000 aydan da ibadatı jogorу турат. Her bir keçesi, her bir günü. Allahu Akbar. Oşun için Ramazan ayının orozası farz kıldı. Başka 11 ayın orozası farz emez. Ramazan ayının orozası farz. Tünkü ibadatları Allah'a jakınday turgan. Peygamberimizin berekeli sünnetleri, taravih namazlar. Allah Teala mınake 20 rekat taravih namazı verir. 40 sajda. Kança sajda? Her bir sajdaga 1,5 sevap yazılır. 40 sajda. Kança adam? Akrabu ma yakunul abd min rabbihi azza ve cel ve huve sacidun. Peygamberimiz aytkan adam balası pende Allah'a en jakın bolgon uçur akrab. En jakın bolgon uçur sajdada. Ata kıyamda da Allah'a jakın özü namaz kurbatun azimatun. As-salat kurba azima. Бұл Аллаға жақындаған өте чоң, ұлы жақындықта намаз үшін. Аллах акбар деген жақындайды, қиямда жақындайды, рүкүдө жақындайды, фатихада оқығанда жақындайды, әмин дегенде, зам сүрелерде, салауат айтқанда, қадада отырғанда, бирок ең жақындырағы сәждада. Ошондай сәждадан 40-ты беріп атат бізге берек қылып. Мынаке, Аллаға жақындап қалғылар. Ахиретиңерди куруп алгыла, жаратканыңарды таанып алгыла, Алла менен байланышыңарды оңдоп алгыла деп. Ошо аз эле убакыт калды. Жараткан Алла Таалам тагдырыбызда көптөгөн Рамазан ай жазган болсун, амин. Рамазан ай тирүүлөрдүн айы, өлүктөрдүн айы. Кимдердин айы? Тирүүлөрдүн, өлгөндөрдүн дагы. Өлгөндөрдүн кандай айы? Алар армандайды. Аллаху акбар. Рамазан айда аларга жеңилдиктер болот. Ооз ачар учурунда Алла Таала канча деген дозокко түшүп калган күнөөлөрдүн себебинен куткарып чыгарып коет. Канча миллионду чыгарат күн сайын. Рамазан айдын урматынан күнөөлөрдүн себебинен дозокко түшүп калгандар, чечим чыгып калган чыгара берет. Алла субханаху ва таала дозоктун эшигин жаап коюп атса. Менин үммөтүм Рамазан айдын кадырын билгенде 12 ай тең намаз Рамазан ай болсо экен деп үмүттөнүп тиленмек деген. Рамазан ай эле боло берсе экен деп. Орозо туткандар Аллаху акбар эң бактылуу адамдар. Ооз ачтыргандар эң бактылуу адамдар. Бул ай сабырдуулуктун айы, бул ай кайрымдуулуктун айы, бул ай бири-бирине камкордуктун айы.
боорукерликтин айы, зикирди күчөйтө турган. Пайгамбарыбыздын Рамазан айы кандай эле? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айды кандай туткан? Кандай күткөн? Кандай өткөргөн? Суроо берген киши жок. Билейин деп, аныктайын деген киши жок. Пайгамбарыбыз Рамазаны кандай болчу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Рамазанда Аллахтын жолуна чыгат эле. Чоң ийгиликтер Рамазан айда Алла Таалам берген жеңиштерди. Бадыр согушу Рамазан айда болгон. Үйүндө карап отуруп, чай ичип, дасторкондо отура берген жок. Аллахтын жолуна чыгып мээнетте болду. Ошон үчүн Рамазан айда адамдардын жүрөгү жумшайт. Аллахтын мээрими жайт. Райымдылыктын эшиктери ачылат, жакшылыктардын эшиги ачылат. Асмандын эшиктери ачылат деген. Ошон үчүн адамдарга айтсаң тез эле динге келет, иманга тез эле келет, намазга тез эле келет. Машалла, чынчылдыкка тез эле келет, Куранга тез эле келет. Рамазан айдын урматында биз иштеп калышыбыз керек. Бул фурса саида. Бул ушундай мүмкүнчүлүк, шанс. Шайтанды байлап берип коюп атат Алла Таала. Элестет кой, байлап берип коюп атат. Мен буну байлап койдум, давай, ишерди кылып алалы, тез-тез деп. Bir айдын içinde. Bir айдын içinde бардыгын намазга жыгып коюшубуз керек. Bir айдын içinde бардыгын Куранга жыгышыбыз керек. Bir айдын içinde бардыгын зикирге, тобага, жакшы кулук мүнөзгө алып келип коюшубуз керек. Все. Будан кийин мен жалган сүйлөбөйм, будан кийин мен бирөөнүн акчасын жебейм, бирөөнүн акысына кирбейм деген тобаларды кылдыртып коюшубуз керек. Bir айдын içinde. Өмүрдүн аягына чейин чечим чыгарыш керек. Аллахтын кулу болуп жашайм, нафсинин, дүниөнүн кулу болбойм, шайтандын досу болбойм деп. Bir айдын içinde мээнет кылып турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын Рамазан айы мээнеттин айы болчу. Пайгамбарыбыз Аллахтын жолуна чыкты. Бадырда согуш болду. Бирок пайгамбарыбыздын согушу максаты адамдарды өлтүрүү эмес эле. Алланы таанытуу эле. Алланы таанытканга тоскоолдуктарды жолдон алып таштоо эле. Ким Алланы таанытканга тоскоолдук кылса, ал шайтан тоскоолдук кылат. Ошондойлордун баарын алып таштоо максатында. Негизи жөндөн жөн эле согуш деп. Андай эмес да. Демек пайгамбарыбыздын Рамазан айы даават эле. Аллага чакыруу, Алла Тааланын динине мээнет кылуу. Мекке жеңүүсү улуу жеңиш. Бадыр 2-хижрийде болгон. Медина көчүп кеткенден кийин 2-хижрийде. Мекке жеңүү 8-хижрий. 6 жылдан кийин Алла субханаху ва таала Меккени Алла Таалам жеңиш кылып пайгамбарыбызга белек кылып берди ана. Ошол Рамазан айда болгон. Унутпайлы. 10 миң сахаба менен пайгамбарыбыз барды. Болбосо ошо кууп чыгарган, куугунтуктаган, канча сахабаларды өлтүргөн, канчаны кордуктаган, канчаны жаракат берген, эмне гана кылган жок. Мекке мушриктери пайгамбарыбызга 21 жылдык зулумдукту көрсөттү. Пайгамбарыбыз келди, ошо Рамазан айда болчу. Улуу жеңиштер Рамазан айда болот. Улуу ачылыштар Рамазан айда болот. Хидаяттын эшиктери, адамдардын оңолуусунун эң күчтүү процесси Рамазан айда болот. Рамазан айда адамдар оңолот. Себеп дегенде шайтандын азгырыгы алсырайт. Ошон үчүн оңолууга возможность чоң. Ошон үчүн бирибиздин алхамдулилlah бул пайгамбарыбыздын демек Рамазан айы боюнча пайгамбарыбыздын Рамазан айы мээнеттин айы болчу. Дааватка чыгат эле, Аллахтын жолуна чыгат эле. Аллахын тааныштырат эле, адамдар тартат эле. Экинчиси пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллямдын Рамазаны илимдин айы болчу. Пайгамбарыбыз айтат эле: "Ман сама Рамадан иман ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi ва ма тааххар." Ким иман менен орозо, Рамазан айдын орозосун кармаса, Алладан үмүт кылып соопту, анын мурунку кийинки бардык күнөөлөр кечирилди дейт. Рамазан айдыкы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям фазаилдерди да айтат эле, маселелерин да айтат эле. Саардыктын фазилетин айтат эле. Таң атканга чейин ошо оозу жабыш керек, ошол учурда дуалар кабыл болот дейт эле. Саарлык ичкендерге Алла өзгөчө райымын жадырат дейт эле. Саарлыкты таштабагыла, бул берекелүү тамак дейт эле. Саарлыкта. Саарлыктарга Алла Таалам райым жадырат дейт эле. Өкүмүн айтып коет эле кандай. Ошол үчүн истигфардын учуру дейт эле.
Tahajjudтун учуру дейт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өкүм этти. Күндүзү кандай ороза кармайт эле? Арам нерседен октоп. Ороза туткан адамдын уйкусу ибадат. Унчукпай жүргөнү тасбих. Ороза туткан адамдын рызкысы көбөйөт. Ороза туткан адамдын рызкысы көбөйөт. Таң аткандан баштап күн батканга чейин 70 000 периште истигфар кылат. Ороза туткан адам үчүн. Алладан сен үчүн дуа кылат. Эртең менен ороза кармадың да. Эми күн батканга чейин сен иште болуп атасың, тиякта сапардасың, достор менен, дана башка каякта болсоң дагы. Бирок 70 000 периште сага дуа кылып атат Алладан. Канча периште? 70 000 периште сен үчүн дуа кылып атат. Эми не деген керемет бул? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айы илимдик эле. Фазаилдагы, масаилдагы. Билбей жеп алдым, не болот эле деп айтат, пайгамбардан сурайт эле. Пайгамбар маселесин айтат эле. Кийин эстеп кеттим, ооз ачылбайт дейт. Рамазан айда мисвак колдонуу кандай дейт эле, атыр себүүнү кандай эле, жуунуу кандай дейт эле. Жегенден, ичкенден, аялга жакындагандан токтоткон ушунун аты орозо дейт эле. Пайгамбарыбыздын Рамазан айы зикир менен ибадат эле. Акыркы 10 күндө этикага отурат эле. Мадинада пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 10 жыл жашады. Рамазан айы 2-хижриде болду. 9 жыл пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям этикап кармады. Этикаф. Акыркы жыл 20 күн отурду этикафта. Биринчи күндө немесин кылып туруп. Ибадатта. Белин байлайт эле болду. Акыркы 10 күн. Өзгөчө. Ошон үчүн ушул касиеттүү Рамазан айга баарыбызды, үй бүлөбүздү, элибизди амандыкта жеткирсин, амин. Иншалла жакшы дуа кылайлы. Пайгамбарыбыз Рамазанга жеткенге чейин де дуаны баштайт эле. Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаабан ва баллигна Рамазан. Я Аллах, Раджаб менен Шаабан айында бизге береке бер, Рамазанга жеткире бер дейт эле. Рамазанга жеткире бер деп. Сахабалар, табииндер Рамазан айда 6 ай даярдык менен күтөт эле. Бүткөндөн кийин 6 ай дуалар кылат эле кабыл болушуна дейт эле. Ушундай касиеттүү айды колдон чыгарбайлы, аябай даярданайлы, келер кечке тамакка, ифтарга да эле күч кетирбей, Куранга берейли убакытты. Көбүнчө Куранга берейли. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын мынакей ушундай Рамазан ушундай касиеттүү, берекелүү эле. Рамазан айдагы умра ажы пайгамбарыбыз айтат, мен менен чоң ажылык кылганга тең деп койгон. Именно Рамазан айдын умрасы, башка умра эмес. Рамазан айдагы фарыздар 70 эсе. Ким Рамазан айда зекетин берсе, 70 зекетти бергенден соң онага төлөсө, фарыз намазды өзгөчө каза кылбай, аракет кылайын иншалла. Аллахым барыбызга товфик берсин. Жакшы сөздөр, жакшы амалдар, тугандар, тирүүлөргө дагы пайдасы тиет, өлүктөргө дагы пайдасы тиет. Себеп Алла субханаху ва таала буну бардыгын дайындап койгон. Жакшы сөз тирүүлөргө дагы, өлүктөргө дагы. Интифаул амват бил а'мали салиха ва аквали тайyiba allati yuhdiya ilayhim al ahya. Тирүүлөр белек кылып, багыштап өлүктөргөчү жакшы сөздөрдү, жакшы амалдарды белек кылып берсеңиз, өлүктөр пайда алат экен. Биз өлүктөрдү унутуп калабыз го. Өлдү, кетти да, эстен чыгып, бирөө атасы 10 жыл болгон өлгөндө, бирөөнүн апасы 15 жыл болгон. Эстебейт деле. Астагфируллах. Бул кош көңүлдүк. Бул жакшы эмес да бул. Кайдыгерлик бул. Жок, иншалла. Ошон үчүн иншалла өлгөндөрдү да эстеп жүрүшүбүз керек. Өлгөндөрдү эстеп жүрүшүбүз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бакыйга чыгып дуа кылып турат эле. Ухудка келип зиярат кылып турат эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзү айтат эле, кабырларды зиярат кылып тургула, силерге ахиретте эстетип турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ошон үчүн өлүктөр жакшы амалдан пайда алат аларга, пайда жетет. Жакшы сөздөрдөн пайда жетет. Өзү амалы бүттү, аныкычы. Идамата ибн Адам инқата амалу. Пайгамбар айтып койгон, качан адам баласы өлгөндө, анын амалы бүттү, үзүлдү ал. Ошого чейин мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок бияктан дагы эми
Жакшы сөздөрдүн, жакшы амалдардын анын сооптору барып турат экен. Барзах элинде. Куранда Алла Таала айтат: "Ба'дауду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Валладина жа'у мин ба'дихим якулуна ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم." Кийин келген муун. Az бизден өтүп кетти, ата-бабаларыбыз өтүп кетти, чоң аталарыбыз, тай аталарыбыз, тай энелерибиз, чоң энелерибиз. Алар өтүп кетти, жейт атабыз өтүп кетти. Кийин келгендер кимдер? Биздер. Алар эмне кылат экен? Айтышат дейт. О, Роббубуз, биздин күнөөлөрүбүздү кечир. Жана бизден мурда өтүп кеткен ыйман менен өткөндөрдүн баардыгын күнөөлөрүн кечир. Мына бизде айта турган сөзүбүздү Алла Таала ушундай деп дуа кылгандарды мактады. Молодецтер мыналар, мына. Өздөрүн дагы унутпай, биринчи өздөрүнө кечирим сурашат, экинчи ыйман менен өткөндөргө дагы кечирим сурашат. Ыйман менен өткөн мен тааныймынбы, тааныбайм билбейм, бирок Алла билет ким ыйман менен кетти, ким ыймансыз кетти. Ыймансыздарга кечирим суралбайт. Ыймансыздарга кечирим сурасаңыз күнөө жазылат сизге. Эгерде тирүү болсо ыймансыз, ага хидаяттын дуасы кылынат, кечиримдин дуасы кылынбайт. Бизде бир немис бала бар эле. Окуйт эле. Машалла, наркы түйүнөн машалла, так бала эле. Бирок ата-энеси мусулман эмес эле. Анан мен өзүм күбөмүн да, устаздан сурап атат. Ата-энемдин күнөөсүн кечир деп Алладан сурасам болобу депчи. Устаз карап туруп көзүнө жаш алды дагы айтты. Болбойт. Ата-энеңе я Алла хидаят бер, ыйман бер деп сурасаң болот деди. Бирок алар мусулман эмес болгондуктан күнөөлөрү кечирилсин, я Алла күнөөлөрүн кечир деп дуа кылсаң болбойт деди, карачы. Биз бактылуу адам экенбиз да. Ата-энелерибизге дуа кылабыз. Я, өтүп кеткендерине дагы, тирүүлөрүнө дагы элестет кандай абалда калды. Охо. Сизге бизге билинбегенден кыйын нерсе бул. Ар ким өзүнүн атасын жакшы көрөт, апасын жакшы көрөт. Мынакей Куранда эмне деп атат? Ыйман менен өткөндөр, бизден мурда ыйман менен өткөндөрдүн, я Алла күнөөлөрүн кечиргин деп. Африкада өтөбү, Америкада өтөбү, Азияда өтөбү, Европада өтөбү. Ушул кылымда буга чейинби? Пайгамбарыбыздын доорунда же адам атабыздан бериби? Бардыгын кошуп туруп дуа кылабыз да биз. Ыйман менен өттүбү? Я Алла кечирип койчу ошону депчи. Саңа ширк келтирбей, капырлык кылбай, сени жалгыз деп, ахиретти бар деп өткөндөрдүн бардыгын күнөөлөрүн кечир я Алла. Вала таджал фи кулубина гиллан лиллазина аману. Я Алла, биздин жүрөктөрүбүзгөчө ыймандууларга кек койбогун. Жаман каалоо, кек сактоо, гиллан лиллазина аману. Мына дуаны кылышыбыз керек экен. Ыймандууларды жек көрбөш керек экен. Ушуну Алладан сураш керек экен. Я Алла, менин жүрөгүмдө ыймандууларды жек көрүүгө орун калтырба. Орун калтырба. Мен мусулмандарды, ыйманы барларды жек көрбөйт. Мен улутумдан болсун, башка улуттан болсун. Мен уруумдан болсун, башка уруудан болсун. Айырмасы жок. Ыймандуу болду. Мынакей Алла Таалам Куранда айтып атат. Не деп дуа кылганды үйрөтүп атат. Жүрөгүңө жамандык каалоону алып келбе. Ыймандууларга жамандык каалаба. Ыймандууларга жамандык каалаба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуасында бар. Аллахумма инни ауду бика мин мункаратил ахлaq вал амал вал ахва вал адва. Я Алла, мен сенден жаман кулк мүнөздөрдөн пана тилеймин. Жаман амалдардан, жаман каалоолордон, жаман оорулардан пана тилеймин. Я Алла, мени жаман мүнөздөрдөн сакта, жаман амалдардан сакта, жаман каалоолордон сакта. Напсинин каалоолорунан. Жаман оорулардан сакта деп дуа кылат эле. Ошон үчүн туугандар, бизде мусулмандарга мынакей Куранда Алла Таала бизге үйрөтүп атат, кандай дуа кылган. Вала таджал фи кулубина гиллан лиллазина аману. Гил деп адамга мындай
жек көрүп жамандык каалаганды айтат. Ошондой кылма бизди ыймандууларга дейт. Роббана иннака рауфур рахим. О Роббубуз, албетте сен өзүң мээримдүү, ырайымдуусуң. Алла Таала мына жерде ким момундарга Алла Тааладан кечирим сураса, ошол адамдарды мактап атат. Албетте бул кабыл болгон дуа туган Кур'ан-ы Каримдин таалими. Демек өлгөндөр пайда алат экен. Биздин дуабыздан өлгөндөргө пайда тиет экен. Өлүктөргө дуа кылсак пайда тиет, ишениңиз. Өлүктөргө эң күчтүү пайда дуа. Албетте кан чыгарып, мечит салып, аркасынан машаалла садака жарыяларды кылып, Кур'ан окуп, дуа кылып, ажылык кылып, умра кылып саваптар бардыгы тиет. Бирок эң күчтүүсү өлүктөргө дуа. Дуанын пайда. Демек, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлүктөргө ошон үчүн биз жаназа окуйбуз. Ошон үчүн аларга дуа кылабыз. Себеби бул жаназа менен дуалар өлүккө пайдасы тиет, жана соолу көбөйөт. Жаназада күнөөлөр кечирилет. Алла Таала ошол жаназадагы турган адамдардын себебинен ошо өлүктүн күнөөлөрүн кечирип берет. Ошон үчүн жаназага маани бериш керек. Жаназага барганыңыз бекер эмес. Сизге бир кыйрат Ухуд тоосундай сооп аласыз. Ушудан и плюс сиз жаназага барганыңыз үчүн ошо өлүк дагы сизден пайда алат. Алла Таала ошо сиздин ошол жерде жаназага мусулмандар келип, эгерде 100 бир хадисте келет, 100 мусулман Алла Тааладан сураса, я Алла, ушунун күнөөсүн кечирип койчу депчи, кечирип берем дегенде. Бир риваятта 40 дейт. Канча? 40 мусулман ортого түшүп, я Алла, ушу күнөөкөр, пендең, жакшы ибадат кыла албай калды. Күнөөсүн кечирип койчу десе, кечире берет. Бир риваятта, субханалла, 3 сап деген. Канча деген? 3 сап. 1, 2, 3 сап жаназада. Алымдар айтат, 7 киши болсо болот дейт. Биринчи сапка 3, экинчи сапка 2, үчүнчү сапта 1. Эгерде 7 киши болуп калса, ушундай туруш керек экен. Барды тегиз туруп албайчы. Себеби 3 сап деген хадиске амал кылып коюш керек да. Ошол 3 сап киши дуа кылса, ортого түшүп, я Алла, ушунун күнөөсүн кечирсе, кечирип кой деген. Ошон үчүн жаназадан калбаш керек. Жаназага баруу мусулмандардын акысы. Мусулманга болгон 5 акысы бар дейт. Ошонун бири жаназага баруу. Салам берсе салам кайтарыш керек, чүчкүрүп алхамдулилlah десе жооп бериш керек, ярхамкалла деп. Тамакка, чайга чакырса кабыл алыш керек, ооруп калса зиярат кылып коюш керек, өлүп калса жаназага барып узатып коюш керек. Эгерде ишиңиз болсо, зарыл жумуштарыңыз болсо, жаназага катышып кете бериңиз. Бирок өлүк ээсинен сурап коюңуз. Эгерде убактыңыз болсо, көмгөнгө чейин барыңыз. 2 кыйрат, 2 Ухуд тоосундай сооп аласыз. И плюс кабырды да зиярат кылып коесуз, пайгамбардын сүннөтүн аткарып коесуз. Абу Хурайра разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ида саллайтум алал маййит фа ахлису лаху дуа." Качан силер өлүккө жаназа окусаңар, эми калыс ошого дуа кылгыла деген да. Я Алла, азыр кабырда суракка жооп берет. Я Алла, өзүң жардам бер. Тилим бекем кыл, жүрөгүм бекем кыл. Азыр кабырда кандай мамиле болот? Биринчи түн, биринчи күнү кандай болот экен кабырда мунуку? Бул дүйнөдөн кетти, сыноо дүйнөдөн кетти, жыйынтык дүйнөгө кетти, амал дүйнөдөн кетти, жаза дүйнөсүнө, сыйлык дүйнөсүнө кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өлүктөргө дуа кылуу, кабырларды зиярат кылганда жолдорун үйрөткөн. Бурайда ибн Хусайб радияллаху анху риваят бар, Муслим шарифте келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям юаллимухум ида харажу илал макабир. Сахабаларды үйрөтөт эле. Кабырга барганыңарда, кабырга чыкканыңарда силер айякулу мындай деп айткыла: Ассаламу алейкум ахя ахлад дияр. Силер ахлад дияр минал муъминин вал муслимин ва инна иншааллаху бикум лахиқун. Ас'алаллаху лана ва лакум ал-афия. Пайгамбарыбыз үйрөтөт эле ушул дуаны. Кабырга чыккандарга үйрөтөт эле: мусулман, момундардын турак жайы. Кабыры ошо турак жай да.
ахлад дияр. Ошо турак жайда жашагандар. Силерге Аллахтын саламы болсун деп айткан. Ассаламу алейкум ахлад дияр минал муъминин вал муслимин деп. Ва инна иншааллаху бикум лалахиқун. Biz Құда қаласа сөзсіз сіздерге барып қосыламыз. Уақытымыз келек, просто сіздер азыр алдын кеттіңер. Біз артыңар білен барабыз. Антум салафуна ва нахну бил атар. Сіздер мурда кеттіңер, біз арқаңардан эле барабыз. Сіздерге қосыламыз біз дағы. Алла Тағаладан сұрайым. Не деп? Насаналла лана ва лакум ал-афия. Сіздерге дағы, өзіңізге дағы сұрағаным афият сұрайым. Амандық сұрайым. Өлгөндөргө дагы афият керек экен, тирүүлөргө да афият керек экен. Өлгөндөргө дагы, тирүүлөргө дагы афият керек экен. Афият, орыс не дейт? Благополучие дейби? Бирок караңыз, афият деп амандык, сак-саламатчылык. Алымдарыбыз укмуш сөз айтып, чечмелеп берген афиятты ат-тахаллус минаш-шарри куллихи ва асбаб. Бардык жамандыктан кутулуунун аты афият. İmandan kийинки эң улуу белек афият. Ошону пайгамбарыбыз үйрөтүп атат. Силер барып кабырды зиярат кылганыңарда, аларга өлүктөргө пайдасы тиет. Ошон үчүн мыналарды үйрөтүп атат. Болсо пайдасы тийбесе биз аяка барып эмне кылабыз? Салам айтып эмне кылабыз аларга? Биздин саламдын пайдасы тиет. Биздин дуаларыбыздын пайдасы тиет. Биздин саламыбыздын пайдасы, дуалдын пайдасы тиет. Алла Таала кудурети менен угузуп коет биздин. Ошон үчүн ассаламу алейкум деп, мына бирибизге саламдашкандай салам берип атабыз өлүктөр менен. Өлүктөргө салам айтыш керек. Кадимкидей салам айтыш керек. Тирүүлөргө салам бергендей салам айтканды үйрөткөн пайгамбарыбыз. Жана аларга Алла Тааладан, аларга да өзүбүзгө дагы афият сурайлы. Аларды Алла Таала кабырдын азабынан, жамандыгынан, коркунучунан, кыйынчылыгынан сактасын, афият берсин аларга. Allah bizge de afiyet versin. Bunu sırayı turganlar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de bunu dedi. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ اِمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ dedi. Karaçı. Kur'an kanday joldama kitap. İmni degen keremet kitap. Каяка чакырып атат, кандай багылыктарга чакырып атат, эмне акыйкатты ашып атат. Кандай жоопкерчиликти ойготуп атат Кур'ан. Аллахтын сөзү, мужизасы. Аллахтын каалоосу Кур'ан. Мындай дейт. Иман келтиргендер жана алардын артынан урпактары иман менен ээрчигендер, биз аларды кошуп коебуз аль-хакна бихим зурриятахум. Biz alarga ata-enелерине иманды кеткенде бала чакаларын кошобуз деп атат. Алардын соопторунан грамм кыпындай да кемитпейбиз дейт. Машаалла. Мына аятта ачык далил янфаул абна би амалил аба. Балдар пайда алат экен. Атанын жакшы амалдарынан балдары пайда алат экен. Ата жакшы амалдарды кылып кетти. Балдары андай жакшы амал кыла алган жок. Ошондой кыла албаса деле балдарын Алла Таала ушу атанын жакшы амалына кошуп турат экен барбы. Ошон үчүн биз ата катары жакшы иштерди кыла берейли. Өзүбүзгө эле эмес экен да, балдарыбызга да пайдасы жеткен да. Кур'ан айтып атат. Кошуп коебуз дейт. Буну атка карап хадисте эмеске айтып берейин. Бул мынандай. Кемчилдик кетирген балдар Аллага жакын аталарга кошулат дейт. Так, эмне үчүнсө такриматан иманихим, имансы. Алла Таалам берген иманын сый урматы үчүн. Сооптордон кембейт. Табараниде риваят бар. Саид ибн Жубайр ибн Аббас разияллаху анхудан риваят келтирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида дахала ар-раджул жанна саала ан абавайхи ва заужатихи ва валадихи." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Bir kişi beyişke kirgende сурайт экен. Мен ата-энем кана дейт экен. Аялын сурайт экен, мен аялым кана дейт. Балдарын сурайт экен, мен балдарым, кыздарым кана дейт." Фаюқалу иннахум лам яблугу даражатак. Ага айтылат экен, алар сиздин даражаңызга жетишкен жок.
Siz жеткен даражаға құрбаншылық, илим, тақуалық, ибадат менен, дават менен сиз канчага жеттиңиз го? Алар андай го, жеткен жок. Алар деле бейиште, бирок төмөнкү даражада. Сиз жеткен даражаға алар жеткен жок дейт экен да. Бул атасын издеп атат, апасын издеп атат, аялын издеп атат, бала чакасын издеп атат. Кана деп. Мынандай деп айтат экен. Фаякул, ошондо бул айтат экен: "Я Рабб, о жараткан Алла, Qad amiltu li wa lahum." Мен өзім үшін амал қылған жоқ елем ғой. Мен өзіме де амал қылдым. Ата-енеме дағы, аялыма, бала чақама да амал қылдым ба? Ошолар үшін де амал қылғанмын дейді. Fa yu'mar bi ilhaqihim bihim. Алла Тааладан бұйрық келеді екен. Ата-енесі, аялы, бала чақасы ошончолук жогорку деңгээлде амал кылбаса дагы буга кошуп койгула даражасына дейт экен да. Мына. Кээде тескери болуп калат экен. Бала жакшы амал кылып, атасы төмөн. Кээде наоборот, атасы жакшы амал кылып, баласы төмөн. Алла Таала жеткирип коет экен. Мына Алланын райымы. Ошон үчүн жакшы амалдын пайдасы атага да тиет, балага да тиет. Биз жакшы амал эле кыла берели, бунун пайдасын биз эле даамын тартпайбыз. Ата-энелерибиз дагы даамын тартат. Бала чакабыз дагы буну жакшы амалдын даамын тартат. Кур'ан айтып атат. Соопторунан кыпындай кемитпейбиз дейт. Кыпындай кемитпейбиз. Ошого жеткирип коебуз дейт. Главный иман эле болсо жеткиребиз. Вакара Ибн Аббас разияллаху анхума, ушуну айтып туруп Ибн Аббас разияллаху анхума, анан والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم деген аятты окуду мына. Иман келтиргендер Алла субханаху ва таала айтып атат, жана артынан иман менен элчиген урпагын таштап кеткен болсо, анчалык таква, анчалык курбанчылык бербесе дагы, Кудай кааласа Алла Таалам кошуп коебуз дейт ага. Ошо даражага жеткирип коебуз дейт. Демек сиздин курбанчылыгыңыз бекер эмес. Илимге келгениңиз, мечитке келгениңиз, адамдарды кечиргениңиз, тахажжудка турганыңыз, ыйлап дуа кылганыңыз, садака бергениңиз, ороза кармаганыңыз, зекет бергениңиз, жакшы иштерди кылганыңыз бардыгы бекер эмес. Ошонун пайдасын ата-энеңиз көрөт, аялыңыз көрөт, бала чакаңыз көрөт. Сен аялыңызга барып айтып коюң. Мен өзүм үчүн эле машаалла курбанчылык берип аткан жерим жок. Силер үчүн да берип атам мен. Ошого силер сабыр кылып турсаңар, силерге да тиет ошо сооп. Ошо даража берилет силерге да. Имам Ахмад рахимахулла Абу Хурайра разияллаху анху риваят келтирген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Инна Аллах ла ярфа даражат лил абди салих фил жанна." Алла Таала салих бир иманды пенденин даражасын бейиште көтөрөт экен да. Даражасы көтөрүлөт экен. Фаякулу я Рабби анна ли хада. Бул айтат экен: "О Роббум, эмне себептен ушу мага даража берилди, даражам көтөрүлүп кетти" десе, фаякулу айтат экен: "Би истигфари валадик лака." Сен үчүн балаң Алладан кечирим сурады эле, ошон үчүн даражаң көтөрүлдү дейт. Бала атасы үчүн Алладан кечирим сураса, Алла Таала атасынын даражасын бейиште көтөрөт экен. Ошондой эле апаң үчүн дагы, "Я Алла, ошо апамдын күнөөсүн кечир" деп айта аласыңбы, айта албайсыңбы? Качан айтабыз? Өлгөндөн кийинби? Азыр айтайлы. Ибрахим пайгамбар дуасында үйрөткөн. Роббана гфирли ва ли валидайя ва ли муъминин яума якумул хисаб. Я Алла, о биздин Роббубуз, менин күнөөмдү кечир, ата-энемдин күнөөсүн кечир, жана имандуулардын күнөөсүн кечир кыямат күнү депчи. Ата-эне Нух пайгамбарды болгон. Робби гфирли ва ли валидайя ва ли ман дахала байта муъминан ва ли муъминина ва ли муъмина ва ла тазиди залимина илля табара. Нух пайгамбардын дуалары. Я Роббум, менин күнөөмдү кечир, ата-эненин күнөөсүн кечир дейт. Жана менин үйүмө ким иман менен эле кирсе, ошонун күнөөсүн кечир. Иманды эркек, иманды аялдардын баардын күнөөсүн кечир дейт дуа. Демек ата-энеге дуа кылганды, Алладан кечирим сураганды унутпайлы. Бул истигфарчы акбар хасанат. Истигфар сооптордун эң улуусу бул. Жөнөкөй эмес бул, жөнөкөй аз сооп эмес бул. Алладан кечирим сураганыңыздачы күнөө эле кечирилбейт, сизге сооп да кошо берилет. Даража да көтөрүлөт.
Bir ile geçirim sıragан менен иштер бите берет да. Ошончалык пайгамбарыбыз бир мажлисте отурганда сахабалар Ибн Умар разияллаху анху айтат, эсептегенде болду 100 жолу Роббигфирли ва туб алейя иннака анта тауабур рахим. Бир мажлисте 100 жолу айтып коет dedi. Бир отурганда. Ошон үчүн ким истигфар деле бекем кармап жүрсө, өзүнө дагы, ата-энесине да, пайгамбарыбызга Аллах субханаху ва таала Куранда буйрук берген. Куранда буйрук берген Аллах субханаху ва таала. Айткан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга: "Фа'лам аннаху ла илаха иллаллах вастагфир ли дамбик ва ли муъминин вал муъминат." Жакшылап билип кой. Бекем ишенип кой. Бир Аллахдан башка сыйынганга ылайыктуу эч ким жок. Өзүң күнөөңө кечирим сура, жана момун эркектерге, жана момун аялдарга кечирим сура дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ким момун эркектерге, момун аялдарга кечирим сураса, канча момун эркек, аял саны болуп, ошончолук сооп жазылат ага" дейт. Демек, тирилердин тарабынан садакалардын сооптору өлүккө жетет экен. Садака дегендер сөзсүз эле бир төө сою эмес. Кичине бир лепешка берип койсоң деле, ошонун сообун сенин ниетиң өлүктөргө болсо жетет сообу. Bir alma verip koysan dele. Soğuk жетет. Ayşe razıyallahu anh'a yine bizden Bukhari Müslim'de gelip bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip bunday dedi: "Ya Resulallah, inne ummi iftetelet nefsaha." Apam kapısından ölüp kaldı. Osiyat dele aytkan yok. Kütülmөгөн жерден ölüp kaldı деп атат да. Осият айтканга мүмкүнчүлүк болгон жок. Осият айтса садака бер деп айта беле. Эми мен садака берсем апама соогут жетеби деди пайгамбар. Ооба деди. Не деди? Бул киши айтты мындай деди. Мындай деп айтат ата. Афала афалаха ажрун ин тасахду анха? Кала саллаллаху алейхи ва саллям: "Наам." Мен садака берсем ошон соогу апама тиеби дедиле. Ооба тиет дедим. Садака берсеңиз соогу ниет кылганыңызга жетет. Бухариде риваят келет Ибн Аббас разияллаху анхудан bir ayal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soran iken anna imra'atan sa'alat Nabiyye sallallahu aleyhi ve sellem an ibniha mata ve lem yahuc. Balası bu balası turalı soradı. Birinci hadiste apası turalı soradı dedi. Emi ayal balası turalı soradı. Acılık kılып өлүп калган экен. Ne деп сурады? Ушуга ордуна acılık кылсам, acılık өтөбү dedi Peygamber ne dedi? Hujji an ibnik. Balаңдын атынан acılık кыл өтөт dedi. Мынакей соогу. Кыскасы айтканда, өлүктөргө хиба кылынган, белек багышталган ар бир жакшы амалдын соогу тиет тугандар. Ошолордун арасынан өлүктөргө Кур'ан окуунун соогу да тиет. Аларга пайдасы да жетет. Маакал ибн Ясар радıyallahu anhudan риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Калбул Кур'ан Ясин." Жүрөк Кур'андын жүрөгүчү Ясин сүрөсү экен. Кур'андын жүрөгү деген. Ясин сүрөсү кайсы экен? Кур'андын жүрөгү дейт. La yaqra'uha rajul yuridullahu wad-daral akhirah illa ghafarallahu lahu. Кайсы киши Алланы жана ахиретти үчүн эгерде окуй турган болсо Ясин сүрөсүн, Аллах анын сөз күнөөсүн кечирет деди. Иqra'uha ala mautakum. Силер өлүктөрүңөргө окуп жүргүлө деди. Кимге окуп жүргүлө? Mautakum, өлүктөргө. Өлөйүн деп аткан кишиге да окса, бул мажази мана. Mautakum деп дак өлүктөрдү айтат, майиттин жамы өлүктөргө хакыйкый мана. Экөөнө тең иншалла Ясин сүрөнү окуп жүрүш керек. Мына өлөйүн деп аткан, ошого Ясин сүрөсүн окуса, Кудай кааласа жаны жеңил чыгат. Сооптуу болот. Пайгамбарыбыздын буйругу болот бул. Кур'андын жүрөгү бул. Өлүктөргө да Ясинди окусаң, машалла, анын соогу жетет, анын пайдасы жетет аларга. Айткан: "Кала ал-Хафиз ал-Мунзири раваху Ахмад ва Абу Дауд." Мына азыркы хадисти Абу Дауд менен Имам Ахмад экөө тең риваят кылган. Ибн Мажада да ушул келет. Демек Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнө ушу кереметтүү сүрө Ясин сүрөсүн тилават кылганга жолдомо берип атат, багыт берип атат.
Ал Kur'an'ın жүрегі. Emne üçün? Tiriler daha paydalansın, ölükler daha paydalansın. Ya sen Allah'ın, Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kitabındaki Kur'an'ın жүрегі olup atsa, okusak biz daha paydaladık emas, ölükler daha paydala. Ekөтен paydala. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu'da rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de mınday dep aytkan uqqamın deydi. İza mata ahadukum fala tahbisuhu ve asri'u bihi ila qabrihi. Arаңардан біреуңер өліп қалсаңар, аны қарма отырып алғыла үйде. Аны ертерек алып барып аманатты тапшырып бергіле Алла Таалаға. Вал юқра инда раъсихи фатихатул бақара. Gömgöндөн кейін өлікті gömдүлөр да. Эми баш жагында Бақара сүресінің башын оқуғыла дағы, пут жағына аяғын оқып қойғыла. Жентасару? Бақара сүресінің башы, алғашқы 5 аят бар. Алиф лам мим даликал китаб ла ройба фи худан лил муттақин аллазина юъминуна бил гайб ва юқимуна ас-салата ва мимма разақнахум юнфиқун والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Оқып бітті, баш жағына тұрып. Енді пұт жағына өтіп тұрып, Амана Расулу бима унзила ақырына чейін. Амана Расулду аяққа чейін? Ақырына чейін. Не да айтып отады? Ошонда оқула деді. Мушкатул Масабих деген кітап бар. Рауахул Байхақи. Ушул риwayatты Байхақи риwayat қылған Шуъбал иманда. Дәл екіншісі Мирқатта Мулла Али Қари рахматуллахи алейхи ушун тәфсиринде мынандай деп келген. То есть ошо шархтап атканын айтып тап. Так, бу киши айтат, Абу Хурайра разияллаху анху бир риwayat келтирет. Ман дахала мақабир сумма қара фатихатал китаб ва қул хуваллаху ахад ва алхакумут такасур сумма қала инни жа'алту саваба ма қара'ту ли ахли мақабир минал муъминин вал муъминат кану шуфа'a лаху ила Аллахи та'ала. Ким қабырға кирсе, қабырстанға барса, Фатиха сүрені оқып, Қул хуаллаху ахадты оқып, Аль-Хакумут такасурды оқып, андан кейін, я Алла, ушул оқыған Құранымдың сауапторын ушул қабырда жатқандарға бағыштадым мұсылмандарға деп қойсаңыз, қиямат күні ошолор сіз үшін шафаат қылады екен. Мирқаттан жағы келеді. Қул хуаллаху ахадты Ахраджау Абу Мухаммад Самарқанди фи фазаил Қул хуаллаху ахадтың фазилеті бойынша айтқан екен. Ман марра алал мақабир, ким қабырдың жанынан өтіп, ва қара Қул хуаллаху 11 марра, 11 жол ихласты оқып қойыңыз. Сумма вахаба ажр лил амват, кейін ошол жақта өліктерге соғын бағыштап қойдыңыз. Утия минал амир би ададил амват, қанша өлік ошо жерде көмілген болса, ошонша саған соғып беріледі дейді. Қайыр қанша көмілген болса. Қанша жол оқып ошо жерде? 11 жол. 11 жол. Мирқатта дағы келеді. Мухаммад ибн Ахмад Марвази, мен имам Ахмад ибн Хамбалдан уққамын дейді. Мындай деп айтқан. Иза дахалтул мақабир фақрау би фатихатул китаб вал муавазатайн. Қашан қабырстанға барсаңа, сілер Фатиха сүрені оқуладағы, анан фалақ менен нас. Қул аузу бираббил фалақ, қул аузу бираббин нас деп қойызға. От үш екон оқула дейді. Так, екон оқула дейді. Ваджалу саваба залика ли ахли мақабир ли ан ясир илайхим. Ушуну сауабын өліктерге бағыштап қойғыла жетеді дейді. Ақылу? Имам Навави рахимахуллах Азкар деген кітебінде айтқан: "Ва юстахабу лиззаир ал-иксар мин қираатил Қур'ан ва зикр ва дуа ли ахли тилкал мақбара ва сайрил маута вал муслимин ажмаин." Мустахаб болып есептелінеді туғандар. Зиярат қылушы, қабырды зиярат қылушы кишиге Құранды көп оқысын дейді. Зикрді көп қылсын дейді. Дуаны көп қылсын дейді. Ошо қабырда жатқандарға бардық мұсылман, бүткіл дүниедегі өлген мұсылмандарға ошон соғын бағыштап қойсын дейді. Ошо мустахаб екен. Құран көп оқып, зикір қылып, дуа қылып, мақұл. Имам Навави рахимахуллах айтқан: "Юстахабу лизаирил қубур ан яқра ма таяссара минал Құран." Құрандан қанша сүре білесіз, қанша аят білесіз, ошоны оқып қойсаңыз мейлі. Ва яду лахум ақабаха, еми арқасынан дуа қылып қойыңыз. Насса алейхи имам Шафии ва аттафақа алейхи ал-асхаб. Имам Шафии рахимахуллахтан дағы мына ол айтылынған. Ну қандай болған шақтадағы туғандар, өліктер Құран-ы Кәрімді оқып тұрып соғын бағыштасаңыз, пайдасы жетеді, соғы тиеді. Қандай еле алар
дуанын сообу тийгендей, Курандын да сообу тийет. Эми дуаны сиз мен кылып атам мындай эле пенде бол. Куран Алланын сөзү го. Senin sözün faydası tiyet, Allah'ın sözü faydası tiyet. Gebirler öttü öyle katı turup alganlar var da, kantip ölüktörgө Kur'an okusan, Kur'an soğuğu jetpeyt, ana tiginde, ana mındaydı. Andaydı, anda katı çapbaylı, aşa çapbaylı. Senin özün jönököy mınandaylı, mahluktun sözü faydası tiyip atsa, Halik, Allah Teala жаратуучунун sözü faydası tiyip. Ya. İkinci peygamber söyledi. İkra surata Yasin ala mautakum da otur. Yasin sureni okugula, ölükleringörgө de otur. Ana onu Allah Rasul şu dedi, ölükleringörgө degенди кандай дейт? Az өлөйүн деп аткандарга окугула деп. Ал сенин чыгармачылыгың. Senin oyun. Atak негизги söz, hakikat, majaz деп коет арабта, өзүнүн сөзүнө алып келинет. Ошон үчүн иншалла бул жерде тыюу салбаш керек. İnşallah tirilerge dağı paydası alıverir. Ölüktör dağı alıverir. Kur'an tirilerge dağı paydası tiyet. Ölüktörge dağı paydası tiyet. İmam Tirmizi rahimahullah Abu Said Hudri radıyallahu anh rivayet keltirgen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Allah subhanahu wa ta'ala aytken "Men şagalehu'l Kur'an an mas'alati a'taytuhu afdala ma utiya sa'il." Kim mağa suraganga wagtысы bolboy kalsa, Kur'an okuy verip, ушунчалык дене берип, дуа кылганга вакытсы болбосо, дуа кылгандарга бергенден да жакшырагын берем деген бар. Ошон үчүн мына Kur'an окуганда бардык сооптор алхамдулилlah өзүбүзгө да тиет, аларга да тиет. Убада ибн Самит радıyallahu anh rivayet бар Табараниде, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayткан: "Man istagfara lil mu'minin vel mu'minat kataballahu lehu bi kulli mu'min ve mu'minatin hasana." Mına баяга келдик. Kim momun erkeklerge jana momun ayaldarga, imandı erkeklerge jana imandı ayaldarga Allah Teala'dan geçirim sorasa, istiğfar kılsa, Allah Teala her bir momun erkek ayaldın sanınçalık soğup jasat degende bana. Şundan aytat elek. Bir ile Allahumma gfirli ve li mu'minin vel mu'minat dep koyganımızga 2 milyar soğuk olası. Dünyada kança? Azırkı 2 milyardga jakın Müslüman var. Erkek ayal. Tabarani'den daha bir okumuş rivayet gelir. Ugu alınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men lam yakun indahu malun yatasaddaq falyastagfir lil mu'minin vel mu'minat fa innaha sadaqa." Sadaka vergenge kimden akçası yok? Kimde akçası yok bolsa sadaka vergenge, anda momun erkek momun ayaldarga Allah Teala'dan geçirim sorap koysun, şu sadaka değil. Sadakanın eşiği jabılmayt ekende. Sadaka degende sözsüz ele oylabаңыз, al akçası бар гана sadaka кылат экен депчи. Акчасы жок адам да sadaka кылат. Акчаны таркаткан да sadaka, илимди таркаткан да sadaka. Илим таркаткан не экен? Илимди жайылткан sadaka. Siz duanı jayылтыңыз, zikirdi jayылтыңыз, sadakаны соогун аласыз. Мына жерде Табараниде риваят келип атат, кимдин sadaka кылганга акчасы жок болсо, анда эмне кылсын? Аллахумма гфирли ва лил муъминина вал муъминат деп койсун. Oldu. Şu sadaka. Sadaka. Fa inna sadaka. Abu Davud'da gelir. Abu Usayd radıyallahu anh'a rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aldığında oturup belek deydi. Bir malda bir kişi geldi de Peygamber'e soradı. Buna dedi. Hal baqiya min bir abavaya şey abarruhuma bihi ba'da mevtihima. Peygamber'e soruyor otar. Ata enesi ötüp ketiptir. Ya Resulallah, şu ata-eneme kılgan жақшылықтан bir нәрсе kaldı deydi. Алар өлгөндөн кийин да bir işti kılsam, жақшылық kılsam жетеби deydi. Көбүнчө мына азыркы жаштарда ата-энесин кадырын барктабай, убагында сыйлабай, убагында кызматын кылбай, өтүп кеткенден кийин анан ыйлай беришет да. Баягы үйгө келсем, күтүп алган атам жок, күтүп алган апам жок деп. Туғандар ата-эне бар кезінде сыйлап қалайлы, урматтап қалайлы, қызматын қылып қалайлы, дуа қылып қалайлы. Бұл кіші не деп сұрау беріп отады, мына қараңыз сұрауды. Өтіп кеткеннен кейін дағы ата-енеме бір жақсылық қылсам болау дейді. Пайғамбарымыз, наам, болады деді, қарашы. Ата-ене өтіп кеткеннен кейін дағы жақсылықтың ешігі жабылмайды. Сауаптың ешігі жабылмайды, біліп қойың. Болады деді Пайғамбарымыз. Ne dedi? As-sala aleyhima. Aleykümselam.
Намаз окудуңбу? Ушу соо жетет. Эми жаназа намазынын дуасын ким билет, ким билбейт азыр, мынакей азыр. Баарыбыз мусулманбыз деп жүрөбүз. Эгемендүүлүк болгонубузга мынакей 30 жылдан ашып кетти. Жаназанын дуасын кокус апаң өтүп кетсе, жаназанын дуасын не деп окуйсуз? Кокус апаң өтүп кетсе, бир туугандарың өтүп кетсе, жаназаңа деп окуйсуз. Жаназаны ар бир мусулман билиш керек эле го. Качан үйрөнөбүз? Жаназанын дуасын. Жаназанын дуасын билгендер кол көтөрүлөчү. Азыр приз коем азыр. Бийик көтөрүлө колду. Бийик көтөрүлө колду. Көзүм жакшы да көрбөдүм. 1, 2, 3. Баарыбыз эле Аллаху акбар, мусулманбыз деп жүрөбүз. Качан эле? İnşallah Ramazan ayga çeyin mi жаназа namazın duasını jattayım degендер эми кол көтөрсүн эми мына. Şimdi erkekler götürsün mына. Allah razı olsun. Jattайлы mı onda болбойт да. Пайгамбарыбыз мына айтып атпайбы? Ата-энең өтүп кетсе, ошолордун аркасынан эми бир жакшылык кылсам болом, эмне кылсам пайда жап берем, эмне кылсам жакшылык кылам. Тирүү кезинде ойгой эми кадырлай албай калды, билбей калды. Эми бул киши андай эмес го, тирүү кезинде деле кандай жакшы кылса керек. Дагы ата-энесин жакшы көргөн, дагы жакшылык кылам деди. Пайгамбар айтты, намаз деди. Вал истигфар лахума, экинчиси истигфар деди. Ата-энеңе дайыма кечирим сурап жүр. Роббирхамхума кама роббаяни сагира. Роббана гфирли ва ливалидайя вал муъминина яума якумул хисаб. Кур'андагы үйрөткөн дуалар. Үчүнчүсү, ва инфад ахдихима, ата-энеңдин уадасынчы, уада берген болсо ошону аткарып кой. Аткарып кой. Сага кандай бир неме айттыбы? Келишим кылды, балам ана ишти кылып кой, мынага жардам берип кой, мынага тигиндей деп айткан болсочу, ошону аткар. Да? Андан кийин василату рахм аллати ла тусал ила бихима. Ата-энеңдин туугандары бар го, ошолор менен жакшы мамиле кыл. Атаңдын туугандары бар, эжелери бар, карындаштары бар. Атаңдын чоң ата деп коебуз, аба деп коебуз, инилери бар. Апаңдыкы тайкелериң бар, тайжелериң бар. Ошолорго жакшылык кылсаң, ата-энеңе өтүп кеткен ата-энеңе соо жетип турат экен да. Мана. Андан кийин акыркысын угуп алыңыз. Ва икрам садиқихима, аны экөөнүн досторун сыйлап кой дейт. Ушунда соо жетет экен. Атаңдын достору бар го? Алар эми туугандар эмес эми. Башка эле достору бар. Достор, апаңдын достору, ошолорду сыйла. Намаз дедик, истигфар дедик. Алар айтылган келишим насааттар болсо ошону аткарып кой. Туугандарың жакшы мамиле кылып кой, досторун сыйлап кой. Мынакей. Соо бара берет. Аллаху акбар. Абдурахман ибн ал-Ала ибн Лажлаж ан абихи, атасынан риваят кылат экен. Айтат, атам мага айтты дейт. Качан балам өлүп калсам, мага кабырды казып, лахат кылып жаткыздагы мындай деп айт. Бисмилlah ва аля суннати расулилlah. Өлүктү койгондо эмне деп коебуз? Кана айткылачы? Бисмилlah ва аля суннати расулилlah, жосо аля миллати расулилlah. Өлүктү койгон баарыбыз үйрөнүшүбүз керек. Көр казганды, өлүк жууганды, кепиндегенди, жаназаны окуганды, өлүк койгонду ар бир мусулман биз сөзсүз билип үйрөнүп коюшубуз керек. Бул эрте бизге керек нерсе. Бизде дагы бирөө жуйт. Бизге дагы бирөө кепин кийгизет. Бирөө дагы бизге да жаназа окуйт. Бирөө дагы бир алып барып бизди алып барып тияка коет. Жаман айтпай жакшы жок, бул бар нерсе. Буну айтып атат мынакей. Демек биз жол жобосун билишибиз керек. Бисмилlah деп коюшубуз. Ва аля миллати расулилlah ва аля суннати расулилlah. Андан кийин топуракты ва сунна алей тураб суннан дейт. Анан кийин мен жанымда башымда туруп Фатиханы оку деди. Бакара сүрөнүн башында оку деди. Мен себеп Абдулла ибн Умар разияллаху анхудан азыркы айткан укканмын деди. Демек туганда мынакей. Не? Азан убакыт болуп калдыбы? Ла илаха иллаллах. Мен азан айтыңыз анда. Астагфируллах. Allahu akbar, Allah.
Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الله أكبر الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Жаратқан Allah'ım, бары сенен кечирим сурайбыз Allah'ım, бары сенен амандык сурайбыз дүйнөдө, ахиретте да рахматка. Assalamu alaikum, alaikum assalam. Ustaz, men sizdin bir savabыңызda тазалар үчүн, ыпластар үчүн деп айтканыңызды уктум эле. Ар бир пенде кемчиликтүү го. Мен 6 жыл мурда bir балага алданып калганмын. Мен ал күнөөм үчүн тооба кылып келем. Алла Таала мени кечирди деп ишенем. Азыр илим алуу жолундамын. Бирок мага жолуккан балдар көбү илимсиз. Аларга бул кемчилигимди айткым келбейт. Үйдөгүлөр турмушка чыгуумду талап кылып атышат. Устаз, мен bir оор күнөө кылган пендемин да, мага эми күнөөкөр зына кылган адам жолугабы? Мен эми илимдүү таква балдарга татыктуу эмесминби? Сизден Алла разы болсун. Жо, иншалла, үмүтсүз болбош керек. Кудай кааласа чын жүрөктөн тооба кылган болсоңуз, жакшы адамдар жолугат. Ал Кур'ан-ы Каримдеги тазалар үчүн, ыпластар үчүн алымдарыбыздын көптөгөн талаштуу ортодогу сөздөрү бар. Бул өзү Айша энебиз, радыйаллаху анха энебизге жала жабылган. 6-хижриде мунафыктар ушундай сөз чыгарып, алиязу билля Айша энебизге жаман жала жапкан. Анан кээ бир мусулмандар деле ошолордун сөзүнө кошуп, анча-мынча сүйлөп алышкан да. Кийин Алла Таала Айша энебиздин актыгы, тазалыгын Кур'ан-ы Каримде аят жүргөн. Бул өтө чоң ифк деген окуя. Өтө чоң окуя, чоң сабак бул. Ошондон кийин улам келгенден кийин мына Нур сүрөсүндөгү аят ал. Таза сөздөр таза эркектерге, кээ бирлер сөздөр, кээ бирлер таза амалдар таза эркектерге, ыплас сөздөр ыплас адамдарга, эркектерге, ыплас иштер ыплас адамдарга. А бирок кээ бирлери азыркы сиз айтып аткандай дагы аны дагы айткан. Демек, өзү таза эркектерчи, аларга лайыктуу таза аялдар тандаш керек да. Ошондой эле таза аялдар дагы аларга лайыктуу таза эркектерди тандаш керек. Ыпластар жакшы көрөт, тазаны тазалар жакшы көрөт. Таза эркектер таза аялдарды жакшы көрөт.
Ыплас эркектер, ыплас аялдар жакшы көрөт аларга. Бир суроо болуп калат эле мынакей. Лут пайгамбардын аялы кафир болгон, Нух пайгамбардын аялы кафир болгон. Туура? Кафир болгону менен, кафир болгон. Алар зынакор болгон эмес, ыплас болгон эмес алар. Бир дагы пайгамбардын аялы ыплас эмес, зынакор, абирсиз эмес. Түшүнүп атасыздар мен сөзүмдү? Кафир болушу мүмкүн, бирок зынакор болушу мүмкүн эмес. Ибн Аббас разияллаху анху айткан, бир дагы пайгамбардын аялы зынакор эмес. Себеби пайгамбарлар тазалар, Алла субханаху ва таала тазаларын берген. Албетте, бул истисна, Алла тааланын кудурети экен, алардын шариятында кафир менен үйлөнгөн болот экен. Мисалы, ошон үчүн биз сабак кылып Алла субханаху ва таала берип койгон буга. Атак мына жердеги иншалла жакшы үмүттө боло бериңиз. Кудай кааласа Алла таалам иншалла тооба кылган болсоңуз тооба берет. Ошон үчүн ыймандуу эркек зынакор аялдыга көз салбасын дейт. Эгер тооба кылып калса, ладно. Тообасы жок болсочу, зынакорго үйлөнбөсүн. Себеби алардын табияты туура эмес болуп калат. Акыл? Устаз, атам апам көп ооруп турат, дуа кылып коюңуз, айыгып кетсин. Анан байкемде алыс жактан келатат, эсен аман келип алсын деп дуа кылып коюңуз. Алла таалам шифасын берсин. Байкеңиз эсен аман үйгө жетип алганга Аллахым өзү жардам берсин. Амин. Жолдошумдун 10 жыл кызматын кылдым. 10 жыл аралыгында эң жаман мүнөзүнө чыдадым. Боюмда кезде тепкилеп сабачу. Кол көтөргөнү 10 жыл таштаган жок. Кекиртегин да тыя алган жок. Учурда балдарым ата энемде. 5 айдан бери руханий оору менен ооруп калдым. Мен ооруганда мен бир туугандарыма өткөрүп койду. Астагфирулла. Имансыз жашоо, бактысыз жашоо. Имандуу жашоо, бактылуу жашоо тууган. Пайгамбарыбыз айткан эркектерге, эркектер, бул аял заты силердин алдыңарда Алланын аманаты деген. Кыямат күнү сураласыңар. Силердин алдыңарга байланып келип калган. Никеңерде ошон үчүн силер кыянат кылбагыла, бул алсыз затка аларга кыянат кылбагыла. Азыркы убакта жүрөгүм тынч болбой жатат. Себеби өзүмдү бүт нерседен артта калгандай болуп жатам. Анан аябай көп ыйлай берем. Бул жашоодо өзүмдү жөнөкөй жоготкондоймун. Кантип жүрөгүмдү тынч кылсам болот? Жүрөктүн тынчтыгына Алла өзү айткан: "Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб." Кабардар, кулак салып кыла, көңүл буруп кыла. Алланы эстөөдө гана жүрөк тынчтанат деген. Башка нерсе менен тынчтанбайт ал. Биз Алла тааланы эстесек, ошондо жүрөктөр бейпилденет, рахаттанат. Биз ошон үчүн иншалла биз эч үмүтсүз болбош керек. Үмүтсүз шайтандан. Анан көрөк сиз амалыңызды оңдоңуз, ишенимиңизди оңдоңуз. Алла таала учурда кичине сыноо берет, бирок бул келип кетет бул. Күйөөсү бул дүйнөдөн өтүп кетсе, турмушта чыкпай жүрсө, эмне болот? Өзүнүн ыктыярында. Эгерде күйөөсү өтүп кетсе, турмушка чыгам десе деле ыктыярында. Чыкса болот, шарият менен эч кандай тыюу жок. Эгерде жок мен чыкпайм десе, мейли. Негизги бузулбайбы, бузулуп кетпейби? Бузулуп кетеби? Өзүн кармай ала турган болсо, көбүнчө жаш өтүп калгандар мисалы, же болбосо анча-мынча жаш ортодолордо деле. Бирок көбүнчө мына жаштарга мен айтат элем, азыр башка күйөөгө чыккан эле жакшы болсо деп дегенде, башка күнөө кылып алышы мүмкүн. Калган өзү ыктыярында. Жолдошум ооруган кезде бир тууган дарыма өткөрүп берди. Руханий сыйкыр менен ооруп калдым. Суроом, талак бербесе деле сот аркылуу ажырашса боло береби? Жо өзү ооруп калганда мындай да, ден соолугу жакшта эрди катын болуп, ооруп калганда, банкротко учурап калганда, анан андай болбойт ал. Барында дагы, жогунда да бирдей болуш керек. Ооруп калса дарылап, дем салдыртып, кой деп анан ошо бойдон эле андан кол үзүп, эшикке чыгарып койгон андай эме болбойт ал. Эгерде карабай койсо таптакыр, анда шарият милдеттендиртет, нафакасын берип карап тур, болбойбу, анда ажыраш дейт. Бирок эгерде сотто экөөнү тең тартып туруп, макулдатып туруп, ажыратып отурган болсо, талактын ордуна өтүп калат. Айтат го, 5 нерсе менен билинет дейт.
дарак мөмөсү менен аял заты күйөөсү кембагал болуп калганда. Дос кыйынчылыкта билинет. Ыймандуу адам сыноодо билинет. Берешен адам кажет учурунда билинет дейт. Аял киши качан билинет экен? Күйөөсү иши жүрүшпөй калганда, анан мамилеси кандай болот, чыдамкай кандай болот, ооруп калганда, башка учуруп калганда. Ошондой эле күйөөсү деле. Ата-энем илимсиз балага турмушка берем деп жатат. Мен 4 жыл илим алгам. Өзүм илимдүү балага турмушка чыгам деп жатам. Ата-энемдин сөзүн угуп, илимсиз балага турмушка чыксам болобу? Тең болбой калат го? Теңдик деген бар шариятта. Ошон тең менен болгон жакшы да. Кесипте да биздеги шариятта куф деп коет, бунун бардыгы теңдик каралган, таквалыгы каралган. Бузукуга берип койсоң болбойт, бенамазга берип койсо болбойт. Намазганга. Намазган бенамазга тең эмес да. Илимдүү илимсизге тең эмес өзү. Жакшыларга сүнөп, жакшы дуа кылгыла, иншалла таалам ишиң оңорсун. Устаз Ибн Каййимдин китептерин окуса болобу? Фаваид, Деяния сердец деген китептерин. Ибн Каййим рахматулла алейхтин бул Хамбали мазхабта акида салафи. Акида китеби, фик китептеринен башка, маваиз китептери, башка тафсирлер окусаңыз мейли болот. Себеп бизге эмне үчүн деп атканыбыз, бизде Орто Азия чөлкөмдө макулбу? Биз Ахли Суннат вал Жамааты Матуриди акидасын карманган, 4 мазхабтын Ханафи мазхабын кармагандан себебинен биз азыр эми окусак, алда бул жакта мындай дейт, бул жакта мындай дейт, баш аламан болуп, анан өзүбүз жол таппай калбайлы деген максатта айттым да. Атак өз заманындагы, өз доорундагы менмин деген Хамбали алымдардын бири бул. Устаз, эгер умраны лотереядан утуп алса, барса болобу? Лотерея харам деп уккамын деп. Эми мынандай, лотерея кандай? Сиз акча салып туруп утуп алдыңызбы? Же мына азыркындай бир жерге келип ал деп эле алып утуп алдыңызбы? Лотерея өзү кумар бул. Кумардын бир түрү бул. Лотереядан эгер умра утуп алган болсоңуз, жакшысы бирөөгө берип коюң дагы болду. Өзүңүз барбай эле коюң. Устаз, сиз 2 жолу түшүмгө кирдиңиз. Ар кайсы түшүмдө бейиште чоң жашыл талаада жүргөн болобуз. Мага бейиште курбанчылык кылган койлорубузду көрсөтүп, 7 китеп белек кылдыңыз. Намаздарыма бекем боло албай жатам. Мага жакшы дуа кылып коюңузчу. Машалла, мубарак болсун. Намазга бекем болуш керек. Намазсыз биздин маселебиз чечилбейт тугандар. Пайгамбарыбыздын көзүнүн карегин кантип таштайбыз? Бейиштин ачкычын кантип таштайбыз? Намаз менен береке, намаз менен амандык, бардык жактыктар намазга байланган. Мечитке жолук менен кирүү шарт эмеспи? Анан ушул сыяктуу таалимдерге жолугу жок кыздар, өзүм дагы жолукта эмесмин. Чачтарын көрсөтүп, жөн гана жолукту салып коюшат. Бул туура эмес да, бардык чачтар толугу менен көрүнбөшү керекпи? Мечитке жолук менен кирет да. Мечитке жолугу жок кантип кирсин? Мечит эмес, намахрам аялдардын алдында жолук салынып жүрүш керек болот. Жолук бизде маданият, уяттуулук, бул ибадат, Алланын фарызы. Жолук салып чач боесо болобу? Чачында ак бар, баары бир эч ким көрбөйт го. Болду, күйөөсү үчүн кооздола берсин, боесо болот. Күйөөсү үчүн, башкалар үчүн эмес. Балам барган бала бакчада тарбиялачы башка динде, баптист, балага зыян тийбейби? Тиет балага. Тарбиялачы башка динде отурган болсо, балага зыян тиет. Акырын өзүнө бир туура эмес түшүнүктөрдү берип койбосун да. Эң тарбиялай турган учур баланын жаш кезинде болот да. Убакыт болду. Барбы? Мен тайенем, таятамдын колунда чоңойгом. Аларды өзүмдүн ата энем деп билип, ошондой чоңойгом. Бирок чындыкта эс тарткандан соң билдим. Анан мен 8 бир тууган деп чоңойгом. Менден канча бир туугансың деп сураса, чындыкты айтым керекпи? Кандай кылсам болот? Эми тайенең, таятаң сени чоңойткон болсо, Алла разы болсун. Аларды ата катарында, эне катарында сыйлаш керек. Бирок өзүңүздүн ата энеңиз, эгер бирөө атаң ким десе, таятаңыздын атын айтпаңыз, атаңыздын атын айтыңыз. Макулбу? Экинчи канча бир туугансыңар десе, эми бир туугандан
Ошо силер бир ата бир энеден кайсы бир тууган? Же болбосо аталаш энелериште де кошуп деле айтса деле болот. Бирок таянаң таятаңдын ошолоруна кошулуп калгандын себебинен ошончо бир тууганмын десең жалган болуп калат ал. Менин жолдошума ден соолук чын болсун, дааватка тез чыгып такыба болсун деп дуа кылып коюңузчу суранабыз. Сүйүкчү жолдошума жана боорукер ата дуаңызга муктажбыз. Алла Таалам иншалла баарыбызды такыба кылсын. Рамазан ай такыбанын айы, келеткан ай машалла. Сизге сурам, өгөй апам, өгөй атам махрам болобу? Ал апамдын экинчи жолдошу. Мага өз фамилиясын берген. Жана алардын балдары энелеш бир тууган инилерим махрам болобу? Туура так түшүндүрүп бериңизчи. Көптөн бери жооп таппай кыжалатмын. Өгөй ата махрам. Махрам болот. Демек, ошол махрам дегенде мындай да, эми кокус Кудай сактасын, ал аял өтүп кетсе, же ажырашып кетсе, кызын ала албайт никесине. Өзүнүн кызындай эле болуп калат да. Чүнүктүбү? Харам, никеси харам, ошон үчүн буну махрам деп коет. Анын башка аялдарынан эгерде балдары боло турган болсо, алар менен булар намахрам. Хорошо? Эгерде мына жердеги алардын балдары энелеш бир тууган инилерим деп, энелеш бир тууган инилер, булар болсо махрам болот. Энелеш бир туугандар болсочу. Макулбу? Аталары бөлөк, энелери бир дегендей да. Амин. Субханака Аллахумма ва бихамдик ва табарак асмук ва та'ала джаддук ва ла илаха гайрук. Аллахумма салли аля сейдина Мухаммад би рахматика я Рабб. Туғандар, сіздер сұраныш, біз көп екенбіз, саптарға арқарақ мечіт кенен еле, арқа жыл болайлы. Сізде көптенлері зорға жетіп